Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер үчүн мындай летний кухня менен баня жана деги сарайлар кыш менен кызыл кыш менен салынган сарайлар жана момундай кирпич менен панель менен салынган үй, момундай двор менен туугандар. Ичинде суу бар, ваннасы бар. Мондай ак кайындары менен кошо көргүлөчү ак кайындарды. Ушундай сыртынан көрүнгөн үй сатууга чыкты. Терезелери жарымы пластик болгон, жарымы жыгач боютуна калган. Ичинде 2 жылдан бери эч ким жашабайт. Мурас болуп кемпирден неберелерге калган үй сатууга чыкты туугандар. Эки мына сарайларында мал карай турган, чөп сактай турган сарайлары, тооканасы, сыртындагы туалети менен кошо двухквартирный үйдүн бир бөлүгү ошондо толук бир үй. Мына просто кош курулган да, экономия сыяктуу курулган. Совет доорунда мамлекеттен ичине кирейик. Ичинде бир аз шмон болгон экен. Азыр антып линолеум салынган, прихожка бар экен. Мондай темир эшиги менен жакшы кымбат эшик салыныптыр ичиндагы. Бунун ичинде ушул кандай турса, ушундай сатылат. Суу ичинде бар, газ баллон иштетсе болот. Бул кухня, бул печка. Мынакей туугандар, печка отун менен, паровое отопление. Бул коридор, сол жагында спальня. Спальня мынакей туугандар. Спальня. Ичинде эмне болсо баары калат. Эски түскү болсо дагы жаңы кожоюну өзү билип. Мына ванна, мына туалети бар, ваннасы бар. Пластик менен кагылган. Мынакей светочук, счетчик үйдө. Коридор, килем бар, зал бар. Мондай эски эмеректери бар экен. Мондай эски диваны бар экен. Ушул көрүнгөндөй ушул нерсе баары сатылат. Мынабы кире кетсек, бул дагы бир жатакана. Кичинекей жатакана, бирок өзүнчө тыпыйган 3кө 4кө 3 комната экен. Туугандар, мынакей баягы ак кайындар туугандар. Бул айылда мектеп жакын. Бул үйгө мектеп жакын, жана дүкөн жакын, өкмөт жакын, аябай жакын. Туугандар, мына коридордун бул бети. Туугандар, эгерде сиздерге ушул үй кызыктуу болсо, кызыктуу көрүнсө, жаккан болсо, чалгыла. Сөзсүз мен сиздерге бул үйдү алып бергенге аракет кылам туугандар. Сөзсүз мынакей көргүлө туугандар. Зал, диван, кухняны көрсөттүм туугандар. Мынакей кухня. Ичинде суу бар. Суу кирген. Дагы бир жолу ванная комната. Жер тилкеси менимче 8 сотик же 6 сотиктей бар. Бирок эң жакшысы сарайлары бар. 5-6 баш уй кунажымды карап, ичинде суу туалеттери кирген. Эски кир жуугуч машинкасы бар экен мынакей. Туугандар, көргүлө, кимге кызык болсо, мына терезелер пластик терезе бар. 3 жери терезе пластик болгон, калганы жыгач. Туугандар, ошо кире бериште мына жерде өтө сонун кухня кылып койсо болот менимче. Мына жери кладовка экен, мына кухня чукур, биягы 4 метр экен. Мында кошумча кылып койсо, летний душ кылып, билем мен биздикилер баарын билет кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Туугандар, мынакей көргүлө, кимге жаккан болсо чалгыла. Менимче бул кошуна эч ким жашабайт. Келечекте кошуна менен сүйлөшүп үйүнө алып койсоңуздар болот.
анда чоң квартира болуп калат, чоң үй болуп калат, узун үй болуп калат. Мына малкана, мына чөпкана, мына тооккана, сырттагы туалет, тетиги көмүркана, мына жерде банясы бар сыртында и летний кухнясы бар мынакей. Туугандар, чалгыла туугандар. Үйдүн кепетеси өтө жакшы, абалы жакшы. Мектеп бар, бакча жок. Суу бар, свет бар. Туугандар, чалгыла.